Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын байкелеринен болгон бирөөсү Абу Лахаб. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тууганы болсо дагы, пайгамбарыбыздын кылган мээнетине, алып келген динине караманча каршы чыккан жана Аллах Тааланын каргышына калган адам келбетиндеги шайтан деп койсок болот. Ошол туурасында Аллах Таала мындай сүрө түшүргөн. Масад сүрөсүн түшүргөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтын эки колу куурап калсын. Албетте куурады дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга зыян жеткирген Абу Лахабты Аллах Таалам өзү каргап жатат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Анын топтогон байлыгы жана анын кесип кылган нерселери, мындайча айтканда балдары ага эч кандай пайда берген жок. Пайда бербейт дагы. Эмне үчүн Аллах Таалам бул жерде Абу Лахабтын байлыгы жана анын балдары туурасында айтып жатат? Анткени Абу Лахабтын ушундай сөзү болгон. Эгерде менин инимдин айтып аткан азаптары чындап бар болгон болсо, анда мен андан балдарым менен жана байлыгымды төлөп кутулуп кетем деди. Ошол сөзүнө каршы ма агна анху малуху ва ма касаб. Аллах Тааланын азабынан аны байлыгы дагы, анын балдары дагы эч кандай кутулта албайт деди. Жана Абу Лахабтын өзү гана эмес, анын аялы дагы, баласы дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга өтө катуу ыза берген болчу. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Утба ушундай бир ыза берген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Таалага дуа кылды. О жараткан Аллахым, өзүңдүн иттериңден болгон бир итиңди жөнөтүп, буга жетиштүү болгонуң деди. Бир күнү Шамга сапарга чыкты Утба. Абу Лахаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы кабыл экендигин билет эле, жана андан коркуп, ошол Утба менен чогуу бара жаткан жамаатка дайындады. Баламды жакшылап карагыла деди. Утба кайсыл бир токойдун жанына жеткен учурда жамаатындагылар менен чогуу эс алууну каалап, эс алганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасын эске алып, адамдардын ортосуна жатты. Бирок ошолго карабастан түндө Аллах Тааланын арыстаны келди дагы, Утбанын курсагын жарып, башын жанчып өлтүрдү дагы, башка эч кимге тийишпестен кетип калды. Саясла нарун зата лахаб. Жакында аны өтө катуу бир от курчайт деди. Вамруатуху хаммалатал хатаб. Жана анын аялы дагы колуна отун көтөрүп тозоктун бир кызматчысы болот. Фи жидиха хаблум мин масад. Жана анын мойнунда ысытылган бир чынжыр оролгон болот. Мындайча айтканда, Абу Лахабтын өзү гана эмес, анын баласы дагы, анын аялы дагы Аллах Тааланын каргышында, Аллах Тааланын улуу бир азабында экендигин билсек болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, ислам динине жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга акарат сүйлөгөн сөздөн корколук. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ааламдын мырзасы болуп түшүрүлгөн жана аалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматына жаралган. Андыктан кайсыл бир пенденин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын атына акарат келтирип жатканын көрсөк, заматта токтотууга шашылайык. Себеп дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматы үчүн Аллах Таалам бир үй бүлөнү түбөлүк тозокко кылды. Биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын артынан акара сөз сүйлөп, же болбосо анын сүннөттөрүн жерип, түбөлүк тозокко болуп калыштан сактаналык. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.